Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы кыргыз элим. Мен сиздерге жана биздин азыркы таптагы, азыркы учурдагы бийлик өкүлдөрүнө, урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылууну туура чечтим. Себеби азыр биздин Кыргызстанда болуп аткан кырдаалга жүрөгүбүз тынч эле жатып карап турганга биздин жүрөгүбүз даабай атат. Мына бир чети анын үстүнө негизи эле WhatsApp группаларда көптөгөн WhatsApp'та көптөгөн группалар ачылып алып, талкуулар аябай кызуу жүрүп жаткан учурда талкуу эмне жөнүндө биздин түштүк тараптагы, түштүк аймагындагы жер маселелери, чек арадан баштап мына азыркы учурдагы Кемпир Абад жөнүндө тема козголмокчу да. Кайсы бир группада ушул Кемпир Абад боюнча чоң маселе болуп талкуу болуп атат да. Мен дагы кандайдыр бир себептер менен ошол группага кирип, бул эмне болгон талкуу деп угуп отурсам, ал жакта дагы кичине түшүнбөстүктөр, ар бир адамдын ар кандай ой пикирлери болуп атат да. Мына ушул боюнча Садыр Нуркожоев сизден сураныч, сиз эл сизди 80% колдоп шайлап алган. Ошон үчүн элдин сөзүн эки кылып жерге тыштабайсыз деген чоң үмүттө кайрылып атам. Анткени эл ортодо экиге бөлүнбеш керек. Ушундай маселелерден улам бири-бирин жаман көрүп жектебеш керек. Ынтымакка келиш керек. Аны иш жүзүндө кылышыбыз керек. Мисалы үчүн Кемпир Абад боюнча тема Союз учурунда, Советтер Союзу өзүнүн курчуп иштеп турган маалында Политбюро деген болгон экен. Биздин өзүбүздүн дагы ата-бабаларыбыз, мисалы үчүн менин тууган тушкандарым, ата-энелерим убагында дагы ушундай мамлекеттик мекемелерде иштеп калган адамдар болгон. Ушундай маселелер козголуп атканда, эл ичи тынчыбай атканда сураштырып келсек, мына улуу муундардын айтуусу боюнча ар бир 15 союздук республика өзүнчө республика болгон менен союзга баш ийип, союз болуп биригип, анан бир үй бүлөдөгү 15 баладай болуп жашашканда, мына ошол кезде биздин Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары Туртакун Усубалиевич бир аз катуу кете алган эмес. Анткени ал кезде жогору жактагы ЦК КПССтин гана сөзү эмнени кандай кылабыз десе, эч бир мындай аларга озунуп сүйлөп же туура эмес деп каршы чыга алышкан эмес. Ал мезгил ошондой мезгил болгонда, анан ошол кездерде Өзбекстан Компартиясынын биринчи секретары эмес, Өзбекстан Компартиясынын биринчи секретары Шарабидин Рашидов, Центральный комитет КПССтин биринчи секретары Брежневке улам кайрылуу менен кирип отуруп, анткени Брежневден Центральный комитеттен тапшырма берилиптир. Өзбекстанга 200 миллиондогон тонна пахтаны айдап, түшүмүн алып бересиң депчи. Ошон үчүн Рашидов улам кирип, уруксат алып, Кыргызстандын Кара суу аймагы ар жагы өзгөн району болгон жака жанагы талаш болуп аткан Кемпир Абад Кыргызстан территориясына кирип аткан жерге платина курдурганда, платина курдургандан кийин убагында ар бир нерсеге документ болот да. Ошол кезде да мыйзам өзүнүн күчүндө болгон, ошол кездеги мыйзам. Документтештирилген, документ кайсы бир жылдарга жасалат. Ошол документ, мына азыркы тапта ошол документтин күчү жок. Анткени Союз тарап кетти. Союз жок. Ошол кезде жок. Мисалы бир мамлекет жок болуп кетсе, анын документтерин башка бир кийинки бир кайсы бир жылдарда кайра аны көтөрүп чыгып колдонулбайт да. Анын уже юридикалык жактан күчү жоголду. Ошону эске алып, азыр мына эл ичинде эмне деген гана сөздөр болбой атат. Кээ бир адамдар чындап бышып күйүп жүрөгү менен жүрөгү ооруп атат. Анткени азыркы кырдаалга байланыштуу эгерде Кемпир Абад Өзбекстан жака, Өзбекстан жанагындай жарымынан колдонуп калса, кийин Өзбекстандын президенти алмашабы же кандай болот,
эртеңки күндө эч ким мындай болот деп айта албай калган учур болуп атат. Ошол себептен жерибиз да өтүп кетет деген кооптонуулар болуп атат да. Ошон үчүн ушундай элдин кооптонуусун басыш үчүн жана эл ортосуна ынтымактап келиш үчүн ар кандай мындай ар бир адам өзүнүн ой пикирин айта алат, түздөн түз жеткизе алат деп мен эсептейм. Мисалы үчүн ошол кезде документтерди эки тарап азыр Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат да. Ошол сүйлөшүүлөрдө өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Ал кездеги документ уже азыр жарабайт. Карта боюнча Кемпир-Абад Кыргызстандын аймагына кирет, Кыргызстандын территориясы. Анан бул плотинаны чечиш үчүн, плотина убагында негизи Советтер Союзунда курулган үчүн Советтер Союзунун акчасы, мисалы үчүн ар бир республикага өзүнчө бюджетке акча бөлүнгөн. Ошол бюджеттен алынган акча, ошого плотина курулду. Плотина курулган менен азыр ал плотина азыр чырмас элек айланып атпайбы? Ал плотинаны, мисалы үчүн эл айткандай, суусун ала берсин, бирок жер калсын дегенде, аны документтештирүү үчүн сиздер жанагы 50/50, 50/50гө бардыңыздар да. Көп адамдар муну жактырган менен кээ бирки элдин катмары жактырбай атат да. Ошол суунун бизге деле кереги жок, жер эле калсын, сууну ала берсин депчи. Ошон үчүн элдин сөзүнө дагы көңүл буруш керек болуп атат. Эртеңки күн ичинде кандай болуп кетет, кандай өзгөрүү болуп кетет. Мисалы үчүн жөн эле эл катары өзүбүздүн мнениябызды айта турган болсок, ошол 50/50 дегенди мисалы үчүн арендага беребиз, анткени территория биздики деп айта турган болсо, өзбек тарап мисалы үчүн каршы болуп турбалса, анда мындай варианттарда, бул варианттар, биринчи вариант, каршы болбош үчүн биз элдин оюн угуп, эл үчүн иштеп аткан эл өкүлдөрүбүз. Ошон үчүн өзүбүздүн элдин ойлорун угуп атабыз, мненияларын угуп туруп анан кол коюшалы документке. Ал бир жолу документ бүткөндөн кийин кайра өзгөртүү кыйын. Ошондуктан мисалы үчүн жана 50/50 дегенди башкача бир өзгөрүү деген башкача бир кырдаалда, мисалы үчүн ал документти 50/50 эмес, суунун өзүн мисалы үчүн Өзбекстан тарапка плотинаны арендага берип коюу, кайсы бир жылдарга 10 жыл, 15 жыл өтө ашып кетпеген кыскачараак убакытка деген бир вариант пайда болуп атат. Эгерде бул вариант өтө турган вариант болбосо, ал сууну берип койгон менен Өзбекстан ал сууну арендага эч убакта албайт дей турган болсоңуздар болуптур. Ал сууну анда, ал плотинаны жана 50/50 деген эле эң жакшы вариант дей турган болсоңуздар, азыр эл ичи аябай күчү болуп аткан учур. Бир жагынан тигине Тажикстан тарап турат. Ал чыр маселе деле азыр токтоп точкасына жетип калган жок. Кооптонуулар абдан көп. Ошол аймакта жашаган эл албетте аларга кыйын болуп атат. Ошондуктан могу 50/50 дегенди деле кое туруп, кайсы бир жылдардан кийин сүйлөшүүлөрдү кылалы. Жок дегенде 5-6 жыл, бер жагы же бир 10 чакты жылдарда сүйлөшүүлөрдү кылалы. Анткени биздин элге бул жакпай атат. Бул элге жакпай атат. Сууну болсо мындай уруна бериң, анткени суу кете берет экен да, сууну уруна бериңиздер. Бирок азыр документтештирбей эле туралы. Мурунку эле кандай болсо, мурункудай эле туруп турсун. Биз өзүбүздүн элибиздин сөзүн жерге тыштай албайбыз деген өзгөртүүлөрдү киргизсеңиздер жакшы болот эле да. Мисалы үчүн өзбек тарап деле муну сиздерди мындай четке кагып салбайт болуш керек. Болгон алар ойлошот, бул бийликте Кыргызстан тарапта кайра мнениялары, ой пикирлери алмашып калыптыр депчи ойлошот. Бирок сиздер ошенткенге толук укуңар бар да. Анткени убагында көрдүңүздөрбү? Биздин Союз тарап кеткенден 15 союздук республика жок болгондон кийин ар бир республика өзүнчө болуп эгемендүүлүккө жеткенде биздин Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевич аябай туура эмес, эң биринчи туура эмес кадамды кылганда мына күнөөнү ушул Аскар Акаевке койсо болот. Анткени Союз учурунда Раматылык Турдакун Усубалиев атабыз кичине мындай слабый эме кылганда, мисалы үчүн катуу кете алган эмес.
Болбосо баягы сууну уруна берсин, бирок жер биздики деп бир аябай катуу документ түрүндө, юридикалык күчү бар документ түрүндө кылып койсо болот эле. Ал адамдарды да эми күнөөлөгөндө алар убагында билген эмес, союзда тарайт, кийин ар бири өзүнчө республика болуп калат деген ойлор дагы аларга келген эмес да. Ошон үчүн ал өткөн кез, өткөн тарыхтын барактары. Бирок биз баары өткөн тарыхтын барактарын артты көздөй барактаганга туура келип атат да. Бирок биз баракта отура бербей, эртең келечекти ойлойлу да, эртеңки келечек муундарга калтырчу нерселерди ойлойлу. Анан Аскар Акаев мисалы үчүн убагында ошол жерлерди союз жаңырасып болгондо, мына эми бул биздин территория эле деп тостуруп туруп, ошол платинаны дагы алып туруп, ал союз учурунда курулган менен кимдин бюджетинен чыкты суроону баары бир деле тиги өйдө жакта КПСС көңүл буруп турган да. Ал кезде финансировать этилген нерселердин баары өттү кетти. Ошону эсепке алып туруп, Аскар Акаев ошол территорияны алып койсо болмок. Керек болсо азыркы чыр болуп аткан Тажикстандагы чек араны да чечип койсо болмок. Бирок эми болмок, мынтсе болмок деп биз канчага чейин жашайбыз? Анын баары өттү кетти. Аскар Акаевтан кийинки деле президенттер кылса болмок, Бакиев, Утунбаева, Атамбаевтар кылса болмок. Бирок алар да кыла алышкан эмес. Алар да унчукпай жүрүп алышкан. Ошондон пайдаланып Өзбекстан тарапта унчуккан эмес. Бирок бул маселени баары бир бирде болбосо бир күнү чеччү күн келет эле да, эртели кеч келет эле. Мына ошол түйшүк азыркы бийликке туура келип атат. Биз аны түшүнүп атабыз. Анан дайыма мындай мирный соглашенияларды дипломатический жол менен чечели деп Садыр Нуркожоевич аракет кылып атат. Бирок ошол сиздин аракетиңиз кайсы бир адамдарга курал болуп берип атат деген менде ой пайда болду. Эл отурган бул группа деле оңой нерсе эмес. Ар бир 7 дубандан ар кандай адамдар, Россиянын жарандары, Россияга иштеп кеткен биздин кыргыздын жарандары баары ушу талкууга кирип атканда, баары бир көңүл бурасың да. Анткени бул ушул маселе биздеги эң чоң глобальный маселелердин бири болуп атпайбы? Анан көңүл бурганыбызда ошондой ташыргутуулар болуп атат. Эгерде сиздер 50-50 деп чечип койсоңуздар, жанагындай мүмкүнчүлүк жакшы болду. Бизге кайра жерлер берилип атат. Анан сууну дагы мындай кенен урунуп, чогуу урунуп калат экенбиз дегениңиздер менен азыркы талкуудагы элдин мнениясында угуп көрсөк, ошентип отуруп акырындан өтүп кетет деген сүйлөбөгүлө деп эч кимди айта албайт. Балким ошондой да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан алдын ала сактанып, азырынча ушуну токтотуп деле турсаңыздар жакшы болмок. Анткени сиздердин кылып аткан ишиңиздер кээ бир көп катмар элдерге жакпай, ошону кайра курал катары мына биздин жерди сатып ийди, суубузду берип, жерибизди сатып ийди деп курал катары пайдаланып калып атышат да. Мына ушуну эске алсаңыздар. Жок, эгерде уже болбой калды дей турган болсоңуздар, кайра бир башкача бир нерсени дагы ойлоп табууга болот эле. Эл арасында деле улуу муунда аксакалдарыбыз бар, Советтер Союзунда жашаган, кеңеш бере турган адамдар бар, билимдүү адамдар жок эмес, бар. Керек болсо мен айтар элем, ушул жанагы группаны ачып талкуу кылып аткан адамдардан ошол жакта бир 6-7 адам абдан катуу талкууда сүйлөп атышат. Өз ойлорун айткан кээ бир жарандардын ойлорун да кабыл албай, кагылышуу болуп кетип атат, кайым айтышуу болуп кетип атат. Ошон үчүн мен Садыр Нуркожоевич, сиз ушул биздей жарандарды кабыл алсаңыз, бир 10 адамга жетпеген, балким 5-6 эле адам, мына ошол талкууну кылып аткан адамдар дагы көбүнчө Россияда жашаган жарандар экен. Ошол жарандар айтып атышат, биз мекен үчүн, жерибиз үчүн күйүп атабыз депчи. Керек болсо ошол адамдар келсин, же ишенген доверенный лицолорун жиберсин. Мына ошолор менен чогуу бир сааттык же бир 30 же 35 минутталык талкуу кылсак, бизди кабыл алсаңыз жакшы болот эле. Калган мында ой пикирлерибизди, варианттарды ошол талкууда айтсак жакшы болот эле да. Мисалы үчүн мындай вариант бар, тигиндей вариант бар деген жок дегенде бир 3 вариантты ортого салат элек. Ушул нерсени чогуу чаран чечип алсак жакшы болот эле да. Кооптонуудан алыстап, элибизде тынч жашап калат эле. Мен ушул кайрылуумду кабыл алып, көңүл буруп коюңуздарды суранам. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.